لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ислам диніндегі 5 парыздың бірі болған ажылық парызды атқаруға қырғызстандықтар үшін мүмкіншілік берген Аллах Таалаға чексіз мақтаулар жана шүгүрчүлүктөр болсын. Учурда жергебизден келген кыргызстандык зыяратчылар ислам дининде өзгөчө орду бар Медина шаарында турушат. Алар бул жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мүрзөсүн зыярат кылуу менен бирге өзүңүздөр байкап турган тетиги мечитте Пайгамбарыбыздын мечитинде 5 вакыт намазын толук окуу менен ислам тарыхы менен таанышат. Ошондой эле исламдын негизделишине өтө чоң салымы бар сахабалардын жашаган жерлерин зыярат кылуу менен алек болушат. Эң алгач ислам мамлекети түптөлгөн Мадина шаарына зыярат кылуу ар бир мусулман үчүн маанилүү. Бул жерге келгенде эң негизги маанилүү 3 амал бар. Биринчиси Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын кабрын зыярат кылуу. Ошондон алымдар айткан, Мединага келгенде мына ушуну ниет кылыш керек, Пайгамбардын кабрын зыярат кылам деп. Себеби дегенде Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтат өзүнүн хадисинде, ким Мединага мени зыярат кылуу үчүн гана келсе, башка максат үчүн келбесе, ага менин шафаатым важип болот дейт. Жана ошо менин кабырыма келип ким эгерде мага салам айта турган болсо, биз толук жүрөктөн ишенебиз, Пайгамбарыбыз кабырда тирүү. Пайгамбарыбыз айткан, мен анын саламын өзүм угамын деген. Жана Пайгамбарыбыз анын саламына жооп берет. Ал эми экинчиси бул жерде 40 намазды жамаат менен мечитте окуунун дагы соу көп. Хадисте келет, эгерде кимде-ким Мединага келип 40 намазды 8 күн 5 вакыт намазды Мединанын мечитинде Пайгамбар мечитте окуй турган болсо, Аллах Таалага 3 белекти убада кылган. Биринчиси Аллах Таала айтат, аны тозок отунан сактаймын дейт. Экинчиси аны Аллах Таала өзүнүн азабынан сактайт. Үчүнчүсү Аллах Таала аны эки жүздүүлүктөн, мунапыктан сактайт. Жана ошол үчүнчүсү бул жерде ыйык жерлерди дагы зыярат кылганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди. Мына ушул 3 маани чоң ушул Мединага келген 3 максаты бар. Пайгамбардын кабырын зыярат кылуу, бул жердеги 5 вакыт намазды Пайгамбар мечитинде окуу, үчүнчүсү ошол ыйык жерлерди зыярат кылуу. Зыяратчыларды бул жакта тосуп алуу, аларды мейманканаларга жайгаштыруу иштери муфтият тарабынан белгилүү деңгээлде жакшы уюштурулган. Жердештерибиздин учак менен учуп келери менен эле дароо аэропорттон тосуп алып, көп күттүрбөстөн автобуска салып, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мечитине жакын жайгашкан мейманканаларга жайгаштыруу иштеринин жоопкерчилиги Шергазиев Жоробай ажыга жүктөлгөн. Биз 8 сентябрда келип түшкөнбүз. Мына ошо күндөн баштап азыркы күнгө чейин 7 каттам келди, 7 рейс келди. 1100дөн ашык ажылар келип түштү, Кудай буйрса. Баары гостиницаларга жайланып жатышат. Эң алгачкы келген 8 сентябрда келген группа ажылар мына бүгүн Кудай буйрса өзүңүздөр күбө болгондой Меккеге аттанып атышат. Барып умра кылып Меккеге жайланышат. Биздин ишибиз ушул аэропорттон тосуп келип ажыларыбызды жайгаштырып атабыз мейманканаларга. Андан кийин анын ортосунда Меккеге жөнөтүү үчүн дагы кээ бир документ иштери бар. Мына ошолорду бүтүрөбүз. Негизинен ажыларыбыздын маанайы жакшы. Күндө түштө тамак берилип атат. Бул жактарында кабыл алуулар бар, жакшы болуп атат. Кыргызстандан келген зыяратчылар жайгашкан мейманканалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мечитине жакын жайгашкандыктан 5 вакыт намазды жөө эле барып окууга мүмкүнчүлүк болду. Жатаканалардагы бөлмөлөргө 3-төн 4төн кишилер жайгаштырылган. Шарттары жакшы. Келгендер баарына ыраазы. Бул жерде бәрин таза, жана бәрди бизди сыйлаган жакшы адамдар тозуп алды. Жана бизди алып келген ажыбаштардагы ар бир нерсеге ошолор карап, не жетишпейт, ошолорго айтсак баарын толуктап берип жатат. Эч кандай бизде претензия жок. Биз Талас областынан 10 сентябрь күнү жалпы 96 2 ажыбашчы менен 98 адам через ошол Дубай аркылуу ошол Медина шаарына учуп келдик. Медина шаарынан ошол Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын штабынын уюштурган бул жерде ошол штабтын өкүлү Жоробай Дамылдардан Алла ыраазы болсун бизди күтүп алды. Жакшы бөлмөлөр менен, жакшы бай гостиница менен камсыз кылды. Биздин ажылардын арасында эч кандай ошол бердеги жатакана боюнча эч кандай арыз муунду уккан жокпуз. Ажылык бул жөн эле саякат эмес. Чоң бир ибадат болгондуктан ажы башчылар өздөрүнө бөлүнгөн топторго кайсыл жерге барганда кандай амалдарды аткаруу керектиги тууралуу сабактарды дайыма өтүп турушат.
Ажы башчылардын арасында пайгамбарыбыздын мечитине жаңы эле кадам таштоо учурунда кандай дуба кылуу керектигин түшүндүрүп, анан киргизгендери да бар. Быйылкы сапарыбызда Аллах субхана таала өзүнүн фазыл карамы менен ушундай бизге жеңилдик берди. Элдерде дагы талап бар экен, алхамдулилля келгендер. Кандай айтсак ошондой иштерди кылып атат. Кээ бир адамдарыбыз болуп атат эми түшүнбөгөн, анча-мынча айтканды кыла албай, бирок аракет болуп атат, Кудайга шүгүр. Кичине болсо дагы оңолуу бар мурункуга караганда. Кыргызстанда сабак өтүлгөн себептен кичине болсо да түшүнүк менен келишиптер. Бул жерден дагы Кудай буйрса мына бүгүн Меккеге сапар алып атабыз. Ошол сапарыбыздын алдына чейин, ушуга чейин дагы ихрам байлоо, кайсыл жерден кандай Алла Тааланын өкүмдөрүн аткарат, канча фарз бар, канча важип, сүннөттөр бар, кандай аткарылыш керек, бул жерде да сабактар өтүлүп атты буйрса. Эң жакшы нерсеси жыл сайын 3 күнгө келип эле көрүп көрбөй пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам берип, салам бербей эле кетишчи эле. Быйыл кичине көбүрөөк убакыт болду, 7 күн болдук. Ошол күндүн 7 күндүн убакыттын ичинде ар бир ажы кирип, пайгамбарыбызга салам айтып, канча деген аманат кылып айттырып ийген адамдар бар эле Кыргызстандан, туугандары же болбосо тааныштары, ошолордун баардыгын айттык деп, ажылардын баардыгы ыраазы ошого. Жакшы, Аллага шүкүр, ошол уюштуруучуна дагы ыраазычылыгыбызды айткыбыз келет да, себеби дегенде ушундай эң сонун уюштуруп, анан зыяраттарга да апарып атты да. Мына Ухудтоосунда жанагы 70 сахаба шахид болгон жерге, ал жерге апарды, жанагы Куба мечитине апарды, жанагы 2 кыблалуу мечитке апарды, ошентип жанагындай бактарга апарды, курма бактарына. Ошентип көп жерлерге апарды негизиненчи. Албетте, канча жылдан бери үмүт тилек кылып, ажылыкка барууну эңсеген жарандарыбыздын чындап эле бул жака эмнеге келгендигине даярдангандыгы даана байкалып турат. Ошончо алыс жол жүрүп келгенден кийин пайдалуу амалдар менен убакыт өткөрүү ар бир инсандын өзү үчүн эле жакшы эмеспи? Биздин негизги максаты Мединадан пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт жашоосун алып кетүү, ал эми Меккеден болсо ыймандын күчүн алып кетүү. Бизге ушуларды Алла Таалам насип кылсын. Андан кийин мындан ары ажылыкка ниет кылгандардын баардыгын Алла Таалам чакырсын. Ошолор дагы келип ажылык фарзын аткарып кетсин. Ушу келгендердин баардыгынын ажылык сапарын Алла Таалам кабыл кылсын. Эми бул жерге келгенден кийин биздин максатыбыз ибадат. 15 жылдан бери ниет кылып жүрөт элем. Быйыл ушул энемди алып келгенге шарт болуп, биринчи барып ошол түнү саат 1ден кийин тахажжуд намазы жанагы пайгамбарыбыздын мечити ким 2 ракат жашыл килемдин үстүндө намаз окуса, бейиш бакчаларда мен менен бирге болот дегенди барып ошол жерден намазды окуп, эртеси күнү өзүбүздүн комнатадагы, шерик комнатадагыларды, андан кийин бүт ошо группадагыларды ойготуп тур барып ошол түндөсү ошол ибадатты жасайлы, аткарайлы. Себеби күндүзгү күнү шарт ал жерге жетиш бир аз элдин көптүгүнөн кыйынчылык татаал болуп калат экен. Бирок азыр эми ажы башчыларыбыз алхамдулилла колдон келген кызматтарын кылышып атат. Мейманканаларда тамак аш маселеси эч көйгөйсүз чечилген. Баарына бирдей түшкү тамакты бекер таркатып турат. Калган учурларда болсо зыяратчылар өздөрү каалагандай тамак даярдап ичүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар. Ажылык милдетти өтөгөнү келгендердин арасында жаштарыбыз да көп. Бул да болсо кээ бир карыяларыбызга болгон жардамдын жакшы болушунан кабар берет. Allah Xudoga şükür mana şehitke yetkizgeniga Kırgız mamlakatimizde mana sağ salamat Xudo shunchalik yetkizganiga shukr qilamiz. Yeli xalqimiz tinch bo'lsin, elimiz yanada shu ajiga kelib, aji bo'lsin. Кыргызстандан келген эң алгачкы топ берекелүү Мадина шаарындагы зыяратын толук бүтүрүштү. Бул жака келүүдөгү сүйүнүчтөрүн билдирүү менен баарына ыраазы экендигин да белгилешти. Биз 7 күндөн бери Медина шаарында болдук. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде болдук. Зыярат кылчу жерлерди бүт ажы башчылар зыярат кылдырды. Ажы башчыларга Алла разы болсун. Кимдер ниет кылган болсо ушул ажылыкка келсин. Алла Таала ажылыкка келгендердин баардыгынын ажысын кабыл кылган болсун. Алхамдулилlah, мына Алла Таала мүмкүнчүлүк берип биз мына ажыга келдик. Şu hazır Medina'da olduk 7 gün. Emi inşallah buna büyük vardığın ziyaret kıldık. Peygamber ziyaret kıldık. Kuba meşine vardık, Uhud olsuna vardık.
Өзүбүздүн Бишкек шаарыбызга караганда бул Мадина шаары бир топ жылуу экен. Бул жердеги абанын температурасы болжол менен 38-40 градус тегерегинде болот дейт. Бирок ошондой болсо да муздатуучу аппараттар болгондуктан бул жерге келген зыяратчылар дээрлик кыйналышкан жок. Учурда жердештерибиздин ден соолуктары чың, маанайлары көтөрүңкү. Алдыда эң маанилүү болгон ажылык милдетти аткаруу үчүн жер шарындагы эң кадыр барктуу Мекка шаарына баруу милдети турат.